туурабы? Бүгүн да мына ошол таланттуу инсандын башынан өткөн окуясын, мындайча айтканда ошол карьералык жолунун түзүлүшүн биз сиздерге тартуулоону туура көрдүк жана ал коногубуздун аты жөнү. Аты жөнү өзүңүздөр билесиздер, элге аябай эле таанылуу, көп жылдан бери кызматында жүргөн таланттуу ырчы эжекебиз, Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен эжеке кош келипсиз. Келиңиз. Ортого отуруңуз. Таңшылоодан көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Мен да аябай кубанычтамын. Таңкы маанайыңыз жакшыбы? Таңкы маанайым аябай жакшы. Ушул сиздер атайын урматтап, сыйлап, бизди чакырганыңыздарга ушул өтө бактылуумун. Эл журтка жалындуу салам. Ороз айтыбыз кут болсун. Ар дайым ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Ынтымак, ырыс кечте болуп, ушул бүгүнкү күндөй жарык маанайда жүрө берели. Рахмат. Бизде ушул биздин программабызга негизи МТС каналына Алтынай эжекебиз биринчи жолу келип жаткан экен. Анан өткөндө чалсак мынтип айтып атпайбы? Ай, МТСте мени чакырасың. Эмне сорлар келет деп айттыңыз эле? Үй зорлар. Мен ойлочумун да МТСке кандай ырчылар чакырылат экен, биз ал контингентке туура келбейт болушубуз керек деп эле ойлоп калчумун. Көбүнчө эстрада жанры, жаштар барат ошойт деп ойлогомун да, анан өтө кубанычтамын. Эң негизгиси улуу башыңызды кичүү кылып келип бергениңизге чоң рахмат. Мына Тамшылоо программасынын көрүүчүлөрү менен да сизди тааныштыра кетели, себеби күндө кичинекей жаштар өсүп келатат дегендей. Андыктан Алтынай эжебиздин резюмеси менен таанышалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нарбаева Алтынай Абдуллаевна Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айылында туулган. Учурда Бишкек шаарындагы Үмүталиев атындагы номер 69 мектеп гимназиясында музыка мугалими болуп эмгектенип келет. Үй бүлөдө 3 баланын апасы. Ысык ата Арашан фольклор элдик ансамблинде жана Бишкек мэриясынын алдындагы уюштурган оркестрдин солисти. Сахнага алгач Кадыралы Артыковдун Барам сага аттуу ыры менен чыккан. 2008-жылы май айында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы жана биз сиздерге мына ушул жерде коногубузду тааныштыргандан соң эң алгач эле баары эми балалыктан башталат эмеспи? Биздин программабыз ушул келген коногубуз элге таанымал болгон инсандын башынан өткөн окуясын, же болбосо карьералык жолун кеңири баяндап берүү максатта ушундай берилет деп айталы. Анан Ош областында ушул жерде төрөлдү, жана башка ушул жерде кайсыл окуу жайда окуганыңыздын баарын көрүүчүлөрүбүзгө айтып бердик. Өзүңүз дагы айтып берсеңиз. Эми эң биринчи азыркы титрдан кеткен боюнча 69 мектеп калды. Меники Темиркул Үмүталиев атындагы номер 67 мектеп гимназиясында иштейм. Анан өтө бактылуумун. Мына быйыл Кудайым буйрса 30 жылдан ашык бир эле мектептин эшигин ачып кирип чыгып атам. Өтө бактылуумун ушундай перистелерди окутканыма, коллегаларымды ушул эфир аркылуу жакшы эс алыңыздар деп айткым келет. Сыймыктанам ушул мектепте иштегениме дегим келет. Адам негизи мына көп жылдан бери иштеп жүрсө, адам негизи айтат го бир жерден көбүрөөк. Андыктан ошол сөзгө кандай аракет? Негизи бул адамдын туруктуулугуна, мүнөзүнүн туруктуулугуна карайт болуш керек. Мен курактуу деле дос кыздарым, аяштарым бар. 1 ай иштеп, 2 ай иштеп эле иш которо берген. Ал мен ойлойм, адам кыйынчылыгына дагы, жакшылыгына да, ийгилигине дагы, маянасына дагы мындай топук кылып, сабырдуулук кылыш керек болуш керек. Анан мен ар бир мектепти аттай бергенде мисалы баягы иш баракчаңа деле жазылат да. Эмне үчүн бул эжеке тез эле иш которо берет? Демек, өзү ишине жоопкерчиликтүү эмес, же болбосо туруктуу эмес мүнөзү деген бир жакшынакай сен жөнүндө тыйнак чыгып калат. Ошон үчүн ысыгына дагы, суугуна да тоңуп бир жерден агарып көгөргөн өтө жакшы деп ойлойм. Ошон үчүн иш которо бергендерге мен каршымын. Ошол бир эшикте 30 жылдан ашык бир эшикти ачып жапканыма бактылуумун. Баягы эшикти кандай ачып кирсең, чыгарыңды ойло дейт го. Ошол эшиктен муңайып кирген болсоң, жылмайып чык, жылмайып кирген болсоң, каткырып чык деп айткым келет. Ошол жерден отуна күй, суугуна тоң деген гана принцип менен жашаган эжекемин. Ошон үчүн Туура айтасыз. Жакшы. Эми сиздин баягы үй бүлөлүк
дагы абалыңызга кезек берели. Канча бир туулгансыз? Жана кичинекей кезиңизден эле айтат го көпчүлүк кичинекей кезинен баштап ырдап калган депчи. Мен эми Өзгүн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылында туулганмын. Атам Нарбаев Абдулла өмүр бою ушул ички иштер кызматкери болгон, сельсовет болуп иштеген, райондук масштабтагы райондун начальник милициясы болгон. Апам болсо 7 эле класстык билими болгону менен Нарбаева Азада апам башталгыч мектепте сабак берип жүргөн экен. Анан кийин ушул 8 бир тууганбыз. Мен эң кичинекеймин. Өтө эрке болуп чоңойгонмун. Айткан деген болуп. Ооба. Мен эң кичүүсүмүн. Меники туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы туура экенине ишенчимин да, ошондой эрке болуп чоңойгонун. Кийин айтырчы апам: "Мен сени аябай эрке чоңойттум. Студент болгондо деле барып кийим алып бергиле" деп. Баягы эл катарында кийингин келет, алды болсоң дагы орто болуп жүргүң келет. Анан экөө тең пенсионер, акчалар жетпесе, анан ошондо деле айттырмын да, ошону апам өлгөнгө чейин айтып жүрдү. Анда эмне төрөдүңүз, бага албасаңыз эмне төрөдүңүз мени? Эл катарында киндер албасаңыз деп ошонтип айттың деп. Каты тийген туугай. Өтө эрке болуп чоңойгонмун. Анан айта берчи: "Кызым, өтө эрке чоңойдуң. Кудайым сага ырыс кешигин кенен берсе экен. 20 тыйынсыз мектепке барчу эмесмин. Унутуп калып конок келсе терезеден тура берем апамды карап. Ошо коноктордун ичинен апамды таап алам да, монтип карап 20 мени карасам дем. 20 тыйын экенин билет да. 20 тыйынсыз кетпечимин. Ал убакта 20 тыйын азыркы 20 сомдой немеси бар болчу. Мааниси кадыр бар. Анан кийин бата бергенде эле: "Кудай, аябай мындай лидерликти жакшы көрөсүң, аябай акчаны жакшы көрөсүң. Кудай таалам сага ырыс кешигин кенен берсе экен. Бир жоош момунураак жолдош күтсөң экен, сени ушул бизди эркелеткендей кылып кабыл алса экен" деп ошентип тилек кылды. Анан жок дегенде 15 адамга кожоюн болсоң экен. 15 адамга кожоюн болуп, ошолордон сен баягы энергияңды чыгарып турсаң экен деген мааниде айткан экен. Кудайга шүгүр, эми мектепте мугалим болуп канчалаган окуучуларды окутуп чыгардым ушу 30 жылдын аралыгында. Канча элим журтумдун жүрөгүнөн түнөк таап, ырларымды жетелеп балдарындай кылып, алар да мен бапес дегендей бапесте алышты. Мен ошого бактылуумун. Сөз түрдө мен мүнөзүм турмушка чыкканда көп терс жактарымды оңдогонго аракет кылдым. Себеби турмуш деген башка бир калыпка салат экен. Ошо калыпта канча кыйналдым, канча оңолдум, түзөлдүм дегендей. Жолдошума да рахмат, мен ошондой мүнөздөрүмө чыдаганына. Бирок жиним тез келген менен тез эле жазылып, кайра эле кечирип туранга тез эле дайыр болуп калам да. Себеби мени урушуп койсо деле ал кабагы түйүлүп турса, мен үчүн мага боор ачтат деп ойлой берем да өзүмдү. Анан өзүм эле биринчи тамак берип, чакыра коюп эле ошентип турмуш курганыбызга мына 26 жылдан ашты. Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы. Акмарал деген кызыбыз бар, Темирлан деген уулубуз бар. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр 47 жашымда кыз төрөдүм. Өтө бактылуумун. Ар бир энелерге айткым келет, 50ге чейин төрөсө болот экен. Келиңиздер, кыргыздын санын көбөйтөлү деп. Мына бул жерде сиз бала кезиңизди айттыңыз, канчалык эрке болгонуңузду айттыңыз. Эми азыр сүрөткө кезек берели. Кайрадан ошол сиздин балалык кезиңизге азыр кезек берели. Бизге жардам бериңиздер, кесиптештер. Алтынай Нарбаева эжекебиздин бала кези, студент кези жана негизде эле ушул мынакей. Бул канчанчы класс? Бул 4-класста. 4-класста эрке болуп, эрке болуп, мына жакаларыбызды сыйрып эле кайра жууп койчубуз. Ушундай болчу биздин убакта. Ушул кезекте жана эки тыйынды сурап аткан кезеңиз ушул кезек болуп атабы ошондо? Эркелегеним мындан да кичинекей, ушул студент убагында деле эрке болдум. Чачыңызды ким мынтип байлап берчү эле? Эжекем, бирок менин чачым тиземден ылдый болгон. Бул ошондо? Бул 4-класс болсо, мен 10-класска чейин, ошо 4-класска чейин эле мына тиземе жетчү. Анан элдин баары чачын кырса, мен да кырккам. Тура койсуң. Эл менен чогуу болоюн деп. Чачымды эжекем өрүп берчи. Эки чачымды монтуп өргөндө көзүмөн жаш чыгып, анан мектепке кеткенде мындай кылсам, чытыр деп жуунчу. Анан ошо кыркканда аябай сүйүнгөм, чачым кыркылганда. Түшүнүктүү. Ал эми бул жерде сиздин чачыңызды Жалал Абадта окуп жүргөндө, экинчи курста, Экинчи курста ушундай прическа мода эле, көкүл сөз кыркмай, анан чачыбызды бигиге салып коймой, Кайсы жылдарга таандык болуп калды ошондо? Анан ошондо бул 84-85 жылдар. 84-85 жылдар. Бул убакта аябай таап-таза, жүрөгү таза, эрке, ушундай кыз болчумун. Анан
Анан да бир нерсе эсибизге түшүп кетти. Биздин формабызды көрдүңүз да, биринчи сааттачы биз орто кылымдык теманы алганбыз. Ал жерде баягы биздин чачыбызга окшош экен. Узун чачтар менен жүрдүк биз. Ал эми бул жер бул сүрөттө. Бул жерде да студент убакта паспортко сүрөткө түшкөндө баргам. Анда дагы чач кыскараак болуп, ушундай бир жагына тараган модели. Алтынай эженин чачы чачы деп едим, паспортто сүрөтү мына ушундай экен. Азыр да ушундай? Алтынайды мен аябай жакшы көрөм, ушул таза, жүрөгү таза, эч кандай кыйынчылыкты көрбөгөн бала, ата-энесин эркелеген. Сиз айтып атпайсызбы, эч кандай кыйынчылыкты көрбөгөн, жүрөгү таза деп. Бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? Эми баягы кылым жаса, кылым үйрөн деп турмуш деген турмуш курганда дагы бир өзүнчө психологический жактан, моралдык жактан даяр болушуң керек. Ошол кыйынчылыкка чыдашың керек, балалуу болосуң, аны бир инсанды жараткандан кийин ошону баягы гүлөстүргөндөй кылып жакшы тарбиялап алышың керек. Ошонун баары эне үчүн, аял заты үчүн көп кыйынчылыктар туудат. Ошонун баарына чыдап, ошол инсанды чоңойтуп, элге кошуп, ошонун ийгилигин көргөн андан да жакшы экен. Бул эми балалык баяу сезим, эч нерсеге даяр эмес, көзү эле карап турбайт жалдырап. Эч нерсе көргөн жокмун деп. Көп нерсени бүткөн, келечекте көп нерсени үмүт кылган көз караш деңизчи. Туура айтасыз, Алтынай эже, мынакей балалык жөнүндө студент кезиңизде жакшы кептерди салдык. Эми кезекти чыгармачылыкка келели. Чыгармачылыкта алгачкы жолу эл алдына чыкканыңыз мынакей биздин видеоклипибиз бар экен. Алгачкы жолу тартылган видеоклипибиз. Келиңиз анда ошону көрүп алалы. Кеттик. Күнүмдү жарык кылган, үнүңдү уксам деймин, эки кол канат болуп, сен жака учсам деймин. Ай, мен сени жакшы көрөм, жазга окшоп жүргөнүңдү, баладай бажырайып, ай жайдары күлгөнүңдү. Ошентип кичинекей кезиңизде эркеледиңиз, Ооба, анан эркеледим. кийин студент болдуңуз. Арадан жылдар өтүп, карьеранын алгачкы мүнөттөрү, жолдору деп айталы, сизге ачылды. Бул сиздин "Мен сени жакшы көрөм" деген ыр эң алгачкы элге таанымал болгон ырыңыз, Айтыңызчы, эмне себептен бул ырды тандадыңыз? Жана бул жерде эми бул канча жыл мурун тартылган клип, сиздин стилиңиз башкачараак экен дегендей. Анда мен 32 жашымда чоң сахнага аттандым. Аны ошондо эң биринчи Рыспай Абдыкадыровдун эскерүү кечесине катыштым. Аккордеон менен барып, ошондо Замир Соронбаев, Кыргызбай Осмонов агайларыбыз, директор, башкы режиссерлор болчу. Анан мени аккордеон ойногонду көрүп эле 2 номер бергиле деп ошентип айтты. Ошондо эл артисттери бирден номер аткарда, мен 2 ырдадым. Көйнөк жок. Дордой деген жаңы эле ачылган базар экен, барып бир көйнөктү алдым дагы, таң канча жылтырап кетип, ал кайсы фигурант экен билбейм. Иш кылса ошо фигуранты тигип чыктым. Маңдайымда 5-6 тишим бар болчу, анан чыгып ырдадым. Баш кийим жок. Анан ырдасам, 2 ырдагандан кийин деле кол чабышып, 3-чү ырдадым мен Рыспай Абдыкадыровдун ырларынан. Ошентип алгачкы жолу мен ушул чоң сахнадагы бакытты сездим. Демек мен ырдасам болот экен деп, анан ошо мектепте мугалим иштейм дедимби. Анан айлыгымды чогултуп, жолдошум айлыгын чогултуп, ошентип анан көйнөк тиктирип, шапка тиктиргенде өтө бактылуу болгом. Анан тишиңди алмаштыр дегенде тишимди алмаштырып дагы бир бактылуу болдум. Кандайча тишишти? Алтын тиш болчу меники. Алтын тиш ырдаганыңда капкара болуп калат экен да. Теле эфирден. Анан ошентип бул тиштерди алмаштырып чыккан эң алгачкы клиптер. Анан ушул көлгө барганбыз, Сагын Ниязали эжекем ушул тартып, ушул отту бир үй бүлөнүн коросунда жаксак, 80деги кемпир бар экен, чыгып алып өлө урушкан. Коромду өрттөгүлө, чөптөрдү өрттөгүлө деп. Эмне кылып атасыңар деп? Утуру чыгат. Биз азыр өчүрөбүз дейбиз. Анан чиркей да талап атат. Тиги сөйкөнүн веси жалган айтпасам 1 кило болуш керек. Азыр бул клиптен кийин кулагым ооруп, жара болуп, араң айыккан. Анан Анын ээси ким? ушунта отурганда эле кемпир чыгат. Өчүргүлө атту, мен чөп өрттөшүм. Анан күлүп кайра ошо образга киришти, өзүңөр ойлой бергиле. Мөмө жемиштер да бышып турган кез экен. Алмалар бышып, чөптөрүн жыйнап койгон убак экен. Коромду күйзөсүңөр деп. Эмне себептен ушул ырды тандадыңыз? Бул ырды ошол Жолдошуңузга убакта, арнадыңызбы? ошол азыркы мен
сиңдим, досум деп деп атпайм, Бактыл Бөкөева оркестр менен ырдачы, анан мага жагып, анан ушул эстрада жанрында ырдап көрбөйүнбү деп, анан Мырзали Жээнбаев аранжировкасын жасады. Үнүмдү Алмамбет Исаков деген биздин үн режиссерубуз бар, үн жазган балабыз. Ошол жерде ырдаган, толуп, мына экиден эк болуп, аябай толуп турган убагым экен. Кубанычта болдум. Сизге рахмат, шындан мен жаштарымды кайрадан эскергенге. Чач болсо буталып кеткен экен. Жолдошуңуз кандай көз карашта болду? Негизи айтат го, ырчы айымдардын баягы үй бүлө куруп кетүүсү кыйын болот себептегенде эми арганда болуп калды, өмүрлүк жары каршы болот. Анткени сен гастролдо жүрөсүң, үйдө карабайсың, баланы карабайсың, үйдө карабайсың дегендей. Ал ар бир чыгармалчы инсандагы гимн деп койсо болот. Биздин үй бүлөдөгү гимн ал. Ошол мен бирок турмушка чыгып, бир кыз бир ұлды төрөп, анан 32 жашка чыкканда анан чыгып атпаймынбы? Оң кол, сол кол тааныганда анан чындыгында өтө каршы болду. Алып келген тыйындарымды ыргытып жиберген күндөр да болду. Ошонун баарына мен да чыдадым, ал да чыдады. Анан мен айттым, мен жүрөгүм бар ырды, үй бүлөм бир тараза жагында болсо бир жагы экөөңөрдү бирдей көрөм. Мен ырдагым келет, мен ичимде энергияларым көп, ошолорду чыгаргым келет, элди көргүм келет, элдин алдында тургум келет. Ошол үчүн мен баарына чыдайм, уктабай деле коеюн. Тамакты бышпай калган күн болбосун, ошондой болсо мен уруш, кер жуулбай калса уруш, балдар каралбай калса уруш, ооруткан болсом ырдабай коем деп, ошентип жүрүп, алышып жүрүп, мен болгон бир 2 саат, 4 саат эле уктап жүрдүм. Азыр эми кичине балдарым чоңоюп уктаганга мүмкүнчүлүк бар. Анан ошол чыгармачылык үчүн мен өзүмдү талыкпаган эмгек. Толук өзүмдү ошого сайдым да, өмүрүмдү. Ошол жолдошум мен үчүн сен ырдап дегенден кийин башка сөздөр айтылбасын деп. Анан ошентип ал да көндү. Кийин көбүрөөк таап калганда өзү жөнөтө турган калды, кошо бара турган болуп калды. Азыр сиз менен чогуу барабы? Азыр чогуу барбайт. Азыр мен өзүмчө эле кетем. Баягы кызгануу сезим өлгөнчө эле болот экен, карыган сайын күчөйт экен. Анан аны бар ырдаганымда бирөө жарым келип, тыйын кыстарып калат, кулагыңа шырап, сизди аябай сыйлайм, талантыңыз деп койгон болсо деле бизге даяр чоң таң атканча уктабай турган урушка шылтоо. Ошондой болуш үчүн өзүм жалгыз эле жүрүп, өзүм эле ырдап, өзүм эле шыраагандарымды угуп келип калам. Жезде, андай кылбаңыз. Биздин эжебиз деген таланттуу инсан, жана сиздин колдооңуз керек болот. Балким ошончолук жакшы көрөт болуш керек, ошондуктан кызганат чыгар. Эми бир канча мүнөт тынык алалы, кайрадан программабызды ушул Маегүс улантабыз. Себептегенде жекебиздин жакын сиңдиси жана ошондой эле кесиптеши да бизге конокко келген, күтүп туруп. Көрүүчүлөрдүн баары чыдамсыздык менен күтүп аткан чыгар. Албетте Алтынай эжекебиз качан ырдайт болду экен деп, андыктан мына убага келди окшойт. Келиңиз эжеке, кезектери кабыл алайлы. Эми ушул эфирден азыр эле кызгануу сезим жөнүндө сөз болуп кетти. Жездебиз тууралуу, Керим кызыныкы ону Жазгүл Жумаканованын «Кызган мени бирок билдирбе» деген ырдыда премия. Кимге арнаат ошондо? Бул жалпы эле биздин күчтүү эркектерге арналат. Мырзалар. Kızgan beni, kızgan bir ok bildirbey, sınat jönüme min gün emes bir gündö, göңүл жери түт көбөлөк таккан жер, үзүп алып эк ортодо бүлдүрбө. Ай, үзүп алып эк ортодо бүлдүрбө. Kızgan meni, kızgan bir ok bildirbey,
Tapqayдағы жаман ойды ойласаң, ақылыңдан адашасың бір күнде. Ақылыңдан адашасың бір күнде. Қызған мені, қызған, бірақ білдірбей. Құр қызғансаң, мені менен бір жүргін. Эмне болып кетер екен дегендер, қарап тұрап мағаларды күлдірбін. Қарап тұрат мағаларды күлдірбін. Қызған мені, қызған бірақ білдірбей. Чоң рахмат, Азаматсыз, чоң рахмат. азаматсыз. Кызганыңыздар, бирок билгизбеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Себеп дегенде, эми ичинен кызганган жакшы болуш керек, такыр эле кызганбай койгончучу. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жана биз сиздерге мына ушул жерде коногубуздун жагымдуу чыгармасын тартуулагандан кийин биз экинчи коногубузду дагы чакырып алууга мүмкүндүгүбүз бар. Албетте, ал коногубуз мына ушул Алтынай эжекебиздин сиңдиси, кесиптеши, досу десем жаңылышпайм. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Бактыгүл Бокоева эжекебиз бүгүн бизде конокто. О, саламатсызбы? Бөкөев эже, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз эже, келиңиз кутматаңыз менен. Негизи айтат го, балыкчыны алыстан тааныйт депчи. Мен сизди Бокоева деп айта алган себеби эмеден азыр О тамгасы орус тилинде жазылат эмес компьютерде. Ошол сыяктуу О тамгасынан жаңылып калып бирок күнөө менде кечип каласыз. Ооба. Өзү Бөкөева, бирок баягы Көпчүлүк сиз совет Бокоева убагында деп О деп О жазылып деп. калган, Бокоева болуп калган. Паспортуңузда дагы Обу? Паспортунда да О. Паспортуңузда да. Туура айттым анда. Жакшы. Эми бул жерде мына Алтынай эжебиз менен баарлашып жаткан кезде сизди сиңдим деп айтып өттүм. Сиз кандайча сиңдисиз? Бир тууган сиңдисизби же болбосо кесиптеш сиңдисизби дегендей? Эми чындыгында Алтынай Абдуллаевна менен 2000 жылдан бери таанышпыз. Бизде Ысык Арашан деген ансамбль бар да. Ошол жерде биз солист болуп, мен жаңы эле жумушка киргенден кийин көп өтпөй эле Алтынай эже келип калды. Анан аккордеонун көтөрүп алып келип, эми анда чындыгында биздин коллектив бүт баягы консерваторияны бүткөн, баягы профессионалдуу коллективди анан эжекем мугалим болуп иштеп жүрүп, анан ырдайм деген максатта келген экен, анан келип аккордеонун көтөрүп келип бизге ырдап берсе, коллектив аябай жактырып калдык. Анан сурашып калсак, каяктан болосуз депчи, оштон болом деп, анан кайерден болосуз деп, анан өзгөндөн болом деп, мен Алайдан болом деп таанышып калсак эле, мен түбүм Алай деп калды. Экөөбүз сураша келсек, агынын кыздары болуп, бир уурунун кыздары болуп чыктык да, ошондон бери бир туугандай болуп, сиңдиси дагы, азыркы учурда курбусу дагы, коллегасы да катары бар жагынан камтыган эң жакын ажырагыч бир туугандардан болуп калды. Ошондо канча жашыңыздарда тааныштыңыздар? Мен 20, сиз 32, мен где-то 25-26 окууну бүткөн кездерде да. Ошондон бери канча жыл болуп калды? Мына азыр 2016 болсо 16 жыл болуптур. Түшүнүктүү. 16 жылдан бери тааныш билиш болуп жүрөбүз. Негизи айтып го, биринчи көрүш тааныш, экинчи билиш, анан үчүнчүсүндө баягы бир туугандай эле болуп, кандайсың деп эшикте тебе кирип, баягы баарлашууга мүмкүндүк түзүлөт депчи. Айтыңызчы, ушул балким сиңдиңиз болгон, эжеңиз болгондуктан, ал эми сиз сиңдиси болгондуктан, балким мүнөзүңүздөр келишип калса керек да. Ооба, эми баарыбыз бир кан бир да. Бир урун кыздар болгондуктан экөөбүздүн мүнөзүбүз бүт баарысынан келишет.
тез жеңиз келгениңиз, тез жазып кеткениңиз. Заматта чагылан болуп, заматта кайра неме болсо. Жаңгыр жаап, бат эле өтүп, кайра күн тийип кете берет. Күн чыгат атыр. Тура. Айтыңызчы, ал эми биз сизге бир суроо береличи. Бул жерде жинибиз бат келет деп атпайсызбы? Ал эми ушул сиздин эжеңиздин бир чети кесиптешиңиздин жини келгенде кандай болуп кетет? Эки кашын А варианты дейли, эки кашынын ортосунда сызык пайда болуп кетет дейли. Б вариантында кызарып кетет. Эми экөөбүз тең билип алалы деп атабыз да. Ал эми В вариантында болсо көзү чоңоюп кетет, Г вариантында тиштенип калат дейт. Ушул вариант кызарып кетет го. Кызарып кетет. Кызыл болсом. Анан дагы ага кошулуп калат чыгар. Мына азыр варианттарды айтып кетейин. А варианты дейт, эки кашынын ортосунда сызык пайда болот дейт. Б вариантында кызарып кетет экен, көзү чоңоюп кетет, тиштенип калат дейт Б вариантында. Жок, тиштенбейт. Иштенбейт. Только кызарат, сызык деле пайда болбойт. Кээде ал сызык. Жинден көрсөңүз? Сызык пайда болот дейм. Сызыгы бирок кичине сызык да көрүнбөйт. Неме башым ооруп калат, аны башым эмнеге ооруду десем көрсө ушинтип жүргөндө. Бая болот дейм турмушта арканда. Мынтип жүрөр, могул сызык глубокий кетет. Сызык жок болчу, азыр пайда болуп калыптыр. Мына алтын эжебиздин кандай жинденгенин билип алдык. Кызарып кетет турбайт эми. Ооба, кызарат. Баклажан свет. Ал эми алтын эжем тууралуу сиз дагы эмнелерди айта аласыз? Кыргыз эли билбеген, биз билбеген дегендейчи. Эми алтын эжени бар тең эле ушу баягы чыгармачылык катары, мисалы үчүн кыргыз элине маалымда. Анан эми мен алтын эжекемди үйдө кожоэке катары, эне катары, анан мектепте мугалим катары айтайын, эми чыгармаларын бүт баары кыргыз эли жатка деле билет дейчи. Анан аябай иштемчил, экөөбүз жаңыдан тааныш үйүнө барганда эртең менен саат 7-де 6-ларда манты бышат экен да, бул эртең менен өзү мен болсо кеч жатам дагы эртең менен турушум кыйын. Алтын эже 8-де эле уктайт. Анан бирок эртең саат 7-де мантылар бышып калат да, мантыны биз бир күндө жасайбыз. Ашкабактан беттен бе? Ашкабактан эң сүйгөнү ашкабак. Эттен деле жасай берет, бат эле. Мисалы үчүн эми азыр бандай Үйдө машина бар. аябай Камыр жая турган. Жок. Жок, өзү колунда жасайт. Колум машинага айланып кеткен. Тамактарды кылат. Анан азыр эми чындыгында дачада, дачаңызга мына 5 жыл болуп калды, ушундай дачаны алган. Ошол жерде эртең менен туруп алып эле мен уктап тургучайын розаларды отоп, огороддорду тазалап, бүт баарын ордуна келтирип коет да. Анан бирок эч ким андай да ойлобойт. Жаңы дача алганда өзү сологой. Сол орок менен эле тиги сууга чейин өзү оруптур да. Алты сотуктай жер да, өзүм айтып берип коеюнчу эми. Жолдошум экөөбүз, жолдошум эми баягы мамлекеттик кызматкер болгон үчүн ал бошойт, анан алып барып дачаны сатып алып, анан балдарын баары көлдөй салып жүрүшөт. Анан сюрприз кылайлы дегенбиз, анан мен сологоймун да. Анан мен гана сологой орокту апам белек канча апамдар өтүп кетишти. Анан оң орокту көмкөрүп алып огуросун ошондо. Ооруп кеттим, Кетпейт. Баягы алмалар, жүзүм, немелер бүт бардыгы баягы чырмок окшогон неме менен жабылып калтырды. Аларын мен көргөн эмесмин. Анан ошону 3 күндө ооруп, ошо 6 сотук жерди каналга жеткирип атпаймынбы? 3 күндө? 3 күн ичинде. 3 күндө. Ошо неме баягы оң орокту көмкөрүп алып оргондо элестер. Анан жумушка келтиргелерин бүт баары тытылган. Буттарым тытылган. Буттар тытылган, колдор тытылган. Эмне бирөө уштаттыңыз, уруштуңуз десем, жок, огород тазаладым деп баягы сүйүнүчтүн айынан ушул өзүмдүн баягы пешене терим менен ушул игиликке жетиштим, ушул дачаны алдым мен деп сүйүнүп oro берген да. Түштүкүл кыздар анысында биз аябай эмгекчил элебиз, анан ошо көмкөргөн орок менен барып канал бар экен, каналдан анан тыттай болгон жапай бир нерселер өткөн. Ошол жерге эң акыркы күчүмдү жумшатам да. Урсам баягы солум менен урам да. Баягы эч сынбайт да. Анан отуруп алып ыйлап атпайм. Ушул акыркы неме мага эч неме бербей жатат деп. Баш ийбе. Жүрөм менен урсам, анан сынды. Анан кошуна кулоңдор бүт ошо чүйлүк туугандар да анан мага трактор деп ат коюп коюшту. Мен билбейм ал псевдоним билбейчи анан. Түшүнүктүү. Анда эмесе жакшы. Бул мындай кылалы, кийинки коногубузду азыр күтүп жаткан кези Ысык Ата Арашан фольклордук элдик ансамблинин ырчысы Анара Шайымкулова, Алтынай Нарбаева эжебиздин кесиптеши болот экен. Азыр
биз түз эфирде. Саламатсызбы? Бият менен разговаривать. Айтыңызчы, мына кесиптеш катары Алтынай Нарбаева эжебизди кандай жагынан тааныйсыз? Мына мисалга алсак, жанында сиңдиси дагы кошумча кесиптеши айтып өттүм, ошол сулгой деди, эмгекчил деди, аты трактор экен. Ачылып кеткенде кызыл түскө боелуп кетерин айтты. Эмчисизби Алтынай эже менен Мен жаңы 4 жыл мурдараак, 4 жылдан ашып калды. Арашан фольклордук ансамблине солист болуп жаңы эле кирген маалда таанышкам Алтынай эже менен. Жаңы жумушка келип, баягы коллектив менен жакшы аралаша албай жүргөн маалда баягы тагдыр экен, мен энемди ошол учурда энемди жоготтум. Анан энени жоготуу деген кыйын эмеспи? Ошол учурда мен көп учурда өксүп, кыйналып жүргөн маалда Алтынай эже ошол эмеден чыгарып кетти да мени. Ситуациядан чыгарды, көп жакшы сөздөрүн анткени айтайын деген эже аябай боорукер. Анан кишинин жүзүнөн карап эле эмне жөнүндө ойлонуп атат, эмне жөнүндө кайгырып атат, сүйүнүп атат, баарын тең билишкөнгө аракет кылат. Жүрөк ой, бул радиого баралы, бул телевидениеге баралы, сен тиги киши эжең менен иштешсең жакшы, могу клипти тарттыр, могу жаздыр деп көп мындай жакшы Кемчиликтерин айткылачы. Айтыңызчы, ал эми баягы макулал карым-катнаш, мамиле дегенде андан тышкары карьерада достук жок. Карьерада бардыгы менен эле баягы эл алдына чыккандан кийин досту кичине арткараак сыртта дос бололу, биякта деген жумуш деп коет жумушту эмеспи? тактык керек. Мен ошол маалда айткым келет. мен азыр бир суроо берип коеюн. Баягы ыр талашуу деген болобу сиздерде? Мисалы үчүн сахна талашуу деген бар. Улуулар сахнага биринчи чыкпаса тарынышат. Эмне себептен? Мен тиги жаңы чыгып келе жаткандан кийин ырчыдан кийин чыктым. Эмне себептен бул ырды мен ырдабай тиги ырдап атат деп? Деп ырдабай кетип калабыз да. Ооба. Катышпай. Андай жагдай болгон жок. Анткени Репертуар башка. Репертуар башка, баягы үнүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү, тембрлери өзүнчө, эженики темаларыбыз башка, тандоолорубуз башка дегендей, мен баягы көбүнчө комуз менен ырдагандыктан элдик ырларга басым жасайм, фольклордук чыгармаларга. Алтынай эже эң биринчилерден болуп ушул аккордеон менен айымдардын арасынан ырдап жүрөсүз. Конкурент жок. Конкурент жок. Азырынча чыгар экен. Мен да конкурент эмесмин, мен чыйылда ырдайм. Айтыңызчы, балким сиз кошулгуңуз келет. Балким мына кыйын учурда мага көмөк көрсөттү деп атпайсызбы? Бир ички сезимди барбы? Мен деле ошо Алтынай эже менен бирге ушундай аккордеон чертип анан кийин жанында туруп ырдасам, балким мен мыкты болуп кетем деген. Устат Шакир деген бар эмеспи? Чын айтсам андай ой менде жарал болуптур. Анткени мага көбүнчө эле ошо комузга кызыгуум артса керек. Чынын айтканда. Мен аккордеон менен ырдайм деп ойлону элекмин ошого. Аккордеон сизге мындай элдер айтышкан жокпу? Аккордеон менен эркектер эле ырдайт. Ушундай айым болгондо эмнеге? Ошол баягы трактор мен эң жакшы комплимент укканым эркектер кыз экен деген. Ошол эркектерге салыштырып, эркектер күчтүү деген эле мага канча неме, мисалы аялды макташ мүмкүн да, назик, аябай сулуу көз, сүйлөгөндөрүн карап, үнүн карап, а меники эркекти аял экенсиң деген карап Трактор деппи? ошол үчүн мен эркектерге теңелип аккордеондо ойноп калганыма бактылуумун. Чындыгында оор 20 килограммдан ашыгы да бар. Мына грыжа деген ооруну көптөгөн оорулардын баарын ушунан табат экенсин, бирок мен ошого да кайылмын, себеби өзгөчөлөнүп баардык аккордеон ойной албайт. Баардык ойнобуз керек. Кудайдын берген мага ушул ырыскы кечик таап же үй бүлөңдү элиңди бак деп мага аккордеон бийлик кылганына өтө бактылуумун. Мисалы кесиптешим, мындай да азыр байкап көрөлү, аккордеон кармап ырдагандар көпчүлүгү ушу бул ийинге эме келет да, күчкө келет да, бүкүрөп калышат. Ылдый болуп калат. А сизгечи бул жактан таасир эткен жок? Мен баягы толук болгон үчүн бүкүрөгөнү деле билинбейт. Ырдап атканда бир баягы аккордеондо мынткен характер бар, мындай. Көтөрөсүң да, Адат болуп калганда колун болмой. Кайрыктарды мынтип мынтип тартасың да. мындай ырдап атканда деле баягы мынтип кетет да. Кайрыктарды кайрып кетеби кээде? Аябай мени туурашат турбайбы? Монтип, ал мен атайын кылбайм, ошо аккордеон ойногондо баягы кайрылма келгенде кичине жеңил болсун деп мынтесиң да. Ошол адат калып калганда, ырдап атканда деле оркестр кайрылмасын ойноп атканда азыр ырдайм дегенде бирөө жагат, ошонун жагат, көзүң жумганың жагат дейт. Рахмат, жагат деген көрөрмандарга. Келин
менен конокторубуздун аткаруусунда жаңы чыгарма болсун «Бир келип кетчи ош жакка». Абдыманап Төребековдун калемин тандырып. Саратан күчөп турганда жаңгырды чөлдөр күтүшөт жаз келип сайран курганда ак кууну көлдөр күтүшөт ак кууну көлдөр жылмая карап сүйлөгөн жаныңдан өзүң садаган күтүүсүз келген бакыттай бир келип кетчи ош жакка бир келип кетчи бир келип кетчи бир келип кетчи ош жакка бир келип кетчи бир келип кетчи бир келип кетчи ош жакка. Абдан жакшы кызыктуу эфир болду. Эми кыскача көрүүчүлөрүбүз менен коштошуп кетсеңиз болот, убакыт келип калды. Эми ар бир күнүбүз ушундай жакшы күндөрдөн болсун. Аябай кубанычтабыз. НТС каналына терең ыраазычылык көрсө, бизге ошол фольклордук ырчылар келсе деле болот экен. Кыздарыма рахмат, мени колдоп келгенине. Жалпы журтубузду дагы да болсо орус айыңыздар кут болсун. Эмне тилек кылсаңыздар тилегиңиздерди жетиңиздер. Бардык жакшылыктар, жарыкчылык, бейпил, ырыс кечиктүү күндөр болсун.